Президенттік башқаруға өтіп атқанда мен қарсы шыққам. Парламентаризм бұл керек деп. Көпчілігі популизм менен депутаттардың санын кескен азайтыш керек деп шыққан. Ошондо дагы мен каршы чыккам. 120 эмес, 150 депутат болуш керек болса деп. Анткени бүгүн бирөө сүйлөбөй калса, бирөө чыгат. Асандын оозун жапса, Үсөн чыгат. Батмандын оозун жапса, Зуура чыгат. Мына ушинтип парламенттин табияты ушундай. Ушинтип жаңы мындай каармандар жарала берет. Ошондуктан мен бүгүнкү кырдаал көрүп атабыз мына. Блогерлер, айрым саясий жарандык активисттер камалып атат. Мен жоопкерчилик менен айтып коеюн ушул жерден. Биз диктатурага баратабыз, Түркмөнстан болуп баратабыз деген сындар көп болуп атат. Биз Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болбойбуз, диктатурага, өзүн билемдик, жеке басар бийликке эч качан ага биз жол бербейбиз. Мына мен жоопкерчилик менен айталам. Ошондуктан эгерде азыр Альянс фракциясынан Чыңгыз Айдарбековду ишеним көрсөтпөй алган болсоңор, биз башка ушул комитетке башка талапкер чыгарбайбыз, башка бир дагы комитет албайбыз. Мына азыр 8 фракциядан бир гана бүтүн Кыргызстан фракциясы комитети жок экен, мына биз дагы эч кандай комитетте талапкер көрсөтпөйбүз. Рахмат чоң, урматтуу төрага. Регламент негизинде баардыгын алып барууга чакырам сизди. Комитеттердин төрагаларын кандай дайындалат, ушундай эле алып коюп атат. Азыр туура сөз болду. Бул бир. Экинчиси, регламент негизинде баарын алып бардым. Сабатсыздыгы болду, кагаздар туура эмес бизге беришти, мен кече билдирип койдум. Бул менден көз каранды эмес. Буну мен да делеттим. Депутаттар баардыгы күбө болуп ушул жерде отуруп, алар көрүштү, кагаздар жок. Кагаздар эмнеге беришкен жок? Мен кече күнү ушул кагаздарды көрдүм. 3 депутатыбыз ушул кагаздарды карап. Мен азыр көп нерселерди жаралбайм. Буну анан кийин депутаттарга ар бирөөгө мен маалымат берем. Бирок тарыхый кагаздарга биз карасак, ушул чаша, ушул суу сактагыч бул Кыргызстандыкы. Бир да кагаз жок. Биз өткөрүп бергенбиз деп. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып атам. Регламент негизинде алып бардым. Калганы депутаттардын чечими менен болду. Жоопкерчилик баарыбызда. Эгер маселе ушунда чыкса, анда макулдугу берген, каршылыкты көрсөткөн депутаттар ушул чечимге кол койсун. Рахмат.